Кыргыз Республикасынын кепилдик фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окуга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Бекешев, Абиров, Төлөнов бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Бекешев Дастан Далабаевич мыйзам долбоору демилгечилердин бири чакырылгандар. Жакыпов Манас Жакыпович, Улуттук банктын төрагасынын орун басары. Төлөгөнова Аида Бейшеналиева, мамлекеттик ипотека компаниянын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы. Абиров Малик Айдар Бартабасович, кепилдик фонд ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы. Сөз баяндамачыга берилет. Дастан Далабаевич, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорду кепилдик фонд жөнүндө биз мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Бизде кепилдик фонд жакшы эле мына иштеп атат, кепилдиктерди берип атат. Бирок азырынча ишкерлерге ушундай кепилдиктер берип атат да. Мисалы, бирөөсүндө күрөөгө мүлк жетпесе, алар кепилдикти берет. Биз ошону кеңейтели деп атабыз. Ипотекалык компания аркылуу ипотеканы алса, биз ушундай эле жарандарга кепилдикти берилсин деп ушундай норманы көрсөтүп жатабыз. Бул биринчи өзгөртүү. Экинчи болсо бул кепилдик портфель деген аныктаманы биз киргизип атабыз. Банктар эми өзүлөр кепилдик фонддун кепилдик портфелди көрүп, алар өзүлөр ушундай кепилдиктерди автоматтык түрүндө берсе болот. Бул жерде дагы үчүнчү өзгөртүү бул мөөнөттү узарттуу. Биз тескерисинче мөөнөттү биз кыскартып атабыз. Эми кепилдиктер ылдам түрүндө берилип баштайт. Бул мыйзам долбоорду биз кепилдик фонд менен, Улуттук банк менен, башкалар менен биз макулдаштык. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Бул мыйзам долбоору өтө керек. Себеби ипотека мына азыр берилип атат. Кимде мисалы первоначальный взнос жок болсо, ошолорго бир топ шарттар түзүлөт. Колдоп бериңиздерди суранабыз, урматтуу депутаттар. Комитет бул мыйзам долбоорду колдоду. Рахмат, Дастан Далабаевич. Урматтуу депутаттар, суроолор болсо берсеңиздер болот. Аппарат таблону ачып коюңуздар. Суроо берүүчү Жумабеков Дастанбек Артысбековичке берилет. Рахмат. Менде тактоо иретинде бул азыркы күндө кепилдик фонддун уставной капиталы канча экен? Бүгүнкү күндө уставдык капитал 6 миллиард 632 миллион сом. Канча сомдон баштадыңыздар эле оборотто? 282 миллион сомдон баштаганбыз 16-жылы. 16-жылы. Азыр 6 миллиардка чыгардыңыздар. Ооба. Жакшы. Бирок ошонун пайыздары канча болот атат? Эгерде сиздерге кайрылып кошумча кепилдик суранса, канча пайызга чейин сиздер бүгүнкү күндө ипотекага жардам бере аласыздар? Пайыздары кандай? Биздин бүгүнкү күндө берип аткан кепилдиктин суммасына 2 жана 2,5% бир эле жолу алынат да башында. Эгерде пример катары келтирип кетейин, 1 миллион сом кредит болсо, 700 миңге өзүнүн күрөөсү болсо, биз 300 миң сом берип атсак, биз 300 миңге приоритеттик секторлорго 2 эле пайыз алабыз. Бир жолу башында канча убакытка кредит берилсе дагы бир эле жолу алабыз. Же болбосо 2,5% бул приоритеттик секторго кирбеген башка секторлорго. 1 миллиондон аласыздарбы же жана өзүңүздөр берген 300 миңден эле алабыз. Азыркы примерден 300 кепилдиктин суммасынан эле алабыз. Анан погашение болгондо биринчи сиздердики төлөнүп бүтөбү же банктыкы бүтөбү? Бүгүнкү күндө биз банктар менен келишим негизинде биринчи биздин сумма кепилдик төмөндөлөт, основной суммасы төгүлгөндө. Анан тиги жана 300 миңди төккөндө банктын күрөөсү болуп калат, биздин кепилдигибиз анда кереги жок болуп калат да. Сиздердики төгүлгөндөн кийин сиздер өзүңүздөр чыгып кетесиздер, банктыкы калат. Ооба, процедура ошондой. туура. Эле муну жеке ишкерликтер менен алек болгон бизнес тармагындагы жактарга да ушундай кредит алса карап бере аласыздарбы? Ооба, бүгүнкү күндө биз мына 5 жылдын ичинде, 5,5 жылдын ичинде
3 milyar 700 milyon so'mgo kepildik berdik 3000 ишкерлерге. Биздин өнөктөш банктар 13 миллиард сомдон жогору кредит берилген. Негизи ушул саясатты колдош керек да, урматтуу депутаттар. Мына туура иш багыт алып барып атат. Ишти билген ишкерлер мына сиздерге кайрылып, жана 2,5% менен баягы кошумча күрөө коюп, сиздерди коюп кредит алып атат да. Бул саясатты дагы мындай пропаганда кылыш керек да. Анан сиздердин капиталыңыздар да көбөйтүш керек. Биз азыр да арзандатылган кредит деп Кыргызстандын баардык ишкерлерине берип бүтө албайбыз. Бирок сиздер аркылуу ушундай мыйзамдуу, баягы стабилдүү иштей турган кепилдик фонддордун негизинде иш алып барсак, ишкерлерге да жана азыркы күндө могу саясат ипотека алам дегендерге да оңой болмок да, жеңил болмок. Анткени сиздердин пайызыңыздар төмөн болгонун мен түшүнүп атамын. Бул жакшы нерсе. Ошондуктан мен ойлоймун, сиздердин колдон келсе да өкмөткө, азыркы министрлер кабинетине кайрылып, могу кумтөрдөн болобу же башка жактан болобу кошумча источниктен алып капиталды көбөйтсөңүздөр, 6 миллиард, балким 20 миллиард, 50 миллиард кылып туруп, дагы активдүү ишти алып барсаңыздар, жыйынтыгы жакшы болот деген ниеттемин. Рахмат. 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 Кийинки сөз Талиева Камила Абдыразаковнага берилет. Рахмат. Мыйзам долбоору абдан керектүү экен, колдойм. Бир суроодо Дастан Далабаевич, мен кече күнү комитетте жок болуп калдым, командировкада болуп. Бул мыйзам долбоору комитет тарабынан министрлер кабинетине корутунду берүү үчүн жөнөтүлгөн да, корутунду барбы же жокпу? Мен таппай атам да мына. Корутунду. Министрлер кабинетинен. Биз экинчи окууга алабыз. Корутунду. Экинчи окууга аласыңар, Ооба. Хорошо, Бул жерде баяндамачылар, кошумча баяндамачыларга суроодо 6 жыл болуптур, бул мыйзам, кепилдик фонд 5,5 жыл болду. 5,5 жыл болуптур. Элде маалымат барбы бул кепилдик фонд жөнүндө? Ооба, элде маалымат бар. Биз ар дайым региондорго чыгып, ишкерлер менен да, банктын филиалдары менен да жолугушабыз. Бүгүнкү күндө ар бир областта өзүбүздүн филиалыбыз бар. Бардык областтарда бар, Чүйдө гана жок, чүйдө өзүбүз Бишкекте. Статистикасын айтыңчы, башында канча киши алды эле, бүгүнкү күнү канча киши ишкерлер алды? Биринчи жылы биз 16 жылы ноябрда башталганбыз, эми 16 жылды санабай эле коелу. 17 жылы 234 киши алган, 18 жылы 411 киши алынган, 19 жылы 471 киши, 20 жылы 569 киши ишкерлер, 21 жылы 705, быйыл биз ойлоп атабыз, ошо бир 2000 тегерегинде болот депчи. Бул мына ушул көрсөткүчтөн эле билинет да, бул фонд керек экен. Туурабы? Рахмат. Элден мындай эме жокпу? Бир сын пикир, бир мындай силердин адресиңерге, дарегиңерге мындай бир кара пиар тигиндей мындай деген эч элден жаман пикир укпадыңар, Андай боло элек бүгүнкү күнгө чейин. Значит, бул жакшы фонд, колдоого алабыз. Мен колдойм бул мыйзам долбоорун. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Козуев Алишер Абдуллаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күндө мамлекет боюнча сиздер жалгыз элесиздерби же дагы башка кепилдик фонддордо барбы, жеке? Жалгыз элебиз. Жалгыз элесиздер, Сиздерде жалпы коллективиңиздер канча киши эмгектенет? 100 киши. 100 киши. Региондордо да бар да? Региондорду кошкондо. Сиз жетекчисиз. Ооба. Бул жерде азыр сиз айтып атасыз 30% деп. Мисалы эгер ишкер кайрыла турган болсо, 100% деле кепилдик бере аласыздарбы? Бизде азыркы мыйзамга ылайыктуу кредиттин көлөмүнүн, насыянын көлөмүнүн 50%-на чейин бере алабыз да. 50%-га чейин беребиз. Жок, эгерде ишкердин эч кандай залогу жок болсо, бирок ишкерлиги бар боло турган болсо, 50%-дан ашыра албайсыңарбы? Бизде мындай да, бизге кепилдик бериш үчүн ишкер банкка насыя алыш үчүн кайрылат. Алар чечим чыгарганда, кредиттик комитеттин чечими чыкканда, анан ошондо кепилдиги жетишпей атканда, анан бизге бүт документтерди жиберет. Анан биз ошондо гана карайбыз да, түзмө-түз биз
ишкерлер менен иштешпейбиз да. Бизге электрондуу түрдө бүт региондон келе берет да. Биздин 18 банк өнөктөштөр бар. Ошол себептен бул эме тиги банктан өткөндөн кийин келет да бизге. Ошондо карайбыз. Ошондо сиздердин фондуңуздар банк тарап болосуздарбы же жеке ишкер тарап болосуздарбы? Кимдин кызыкчылыгын коргойсуздар көбүрөөк? Кепилдик фондда, банктарда, микрофинансылык уюмдарда албетте ишкерлердин кызыкчылыгын карайбыз. Экономиканы жылдырганга бүт маселе экономиканы жылдырыш үчүн да. Себеби сиздердин пайдаңыздар эми ошол ишкерлердин эсебинен келип чыгып атат да сиздерге пайда. Биз болсо жана 2–2,5% комиссионный алабыз. Бул болсо эгерде жылдыкка которсо бир эле жолу алабыз да башында. Көп болсо бир 0,5–0,7 эле пайыз кошулат основной эме тиги процент ставкагачы. Жок, түшүнүктүү. Ошондо ошол процентти ишкер төлөйт да эми сиздерге, туурабы? Ооба, бизге ишкер төлөйт. Ошого эми сиздер көбүрөөк ишкерди поддержкага чыгышыңыздар керек да, ишкердин таламын көбүрөөк талашышыңыздар керек. Анан эми планда барбы, мисалы эми жалпы коомчулукка жайылтыш үчүн бул өзү негизи өтө мындай жакшы долбоор, жакшы поддержка болот жеке ишкерлерге. Сиздер пайызды азайтыш боюнча пикириңиздер кандай? Биз азыр муну карап атабыз. Бүгүнкү күндө тиги түшүрө элекпиз. Бирок биз кошумча ишкерлерге жардам берип атабыз. Мына бизнес планды бекер түзүп берип атабыз. Мына ишкерлерге тиги жакында эле ислам кепилдик инструментти киргиздик. Мына эки дагы кошумча ислам принципинен иштегендер, бизнесмендерге да бизнес план жазып берип атабыз. Ковидтен бир жыл мурунку ситуацияны айтып берейин. Биз бүт Кыргызстан боюнча 2 жолу биздин специалисттер окутуп келди ишкерлерди. 1756 кишини окуткан. Ошонун 900 банктын сотрудниктери болду. Калганы болсо ишкерлер болгон. Ар дайым биз ушундай окууларды жылдырып атабыз. Дагы эле жылдыра беребиз да. Ушул күндө канча кардарыңыздар бар? Клиентпи? Мына бүгүнкү күндө биз жана айтып кеткендей 3000 кишиге жакын ишкерлерге кепилдик бергенбиз. Алар кайтарып төгүп окончательно төккөндөн кийин бизде азыр 1200 ишкерлер кепилдик менен колдонуп келатат. Сумма ограничения жокпу? Любой сумманы бере бересиздерби? Сумма ограничения кредиттин көлөмүнүн биздин капиталдын 10%на чейин биринчи ограничение бар. Же болбосо кредиттин көлөмүнүн, биздин капиталдын, кечирип коюңуз, мен туура эмес айтып алдым. Биздин капиталдын көлөмүнүн 10%га чейин, бул биринчи ограничение. Экинчиси болсо кредиттин көлөмүнүн 50%га чейин. Эки ограничение менен биз Ошондо сиздер азыр бир клиентке 600 миллионго чейин кепилдик бере аласыздар. Мыйзам түрүндө биз бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сиздер кепилдик жаныңыздардан төлөгөн случай болду ушу 5 жыл аралыгында? Төлөй албай калды. Болду. Мына тиги 5,5 жылдын ичинде бизди 25 клиент аткара албай калды. Банктын алдында өзүнүн кредитти төлөгөнгө биз 24 миллион сом төлөп бердик. Ал өзүнүн условиялары бар. Бүгүнкү күндө биздин специалисттер 2 миллионду төктүрттү. 1 миллион 759 миң. Ошон менен азыркы күндө 22 миллион биздин жана кайтара албай калган ишкерлердин мойнунда бар да, биз аны иштеп атабыз. Рахмат, чындыгында жакшы долбоор, бирок эми биз дагы жазуу түрүндө экинчи окууга сунуш берсек, сөзсүз түрдө азыркы 3000ге жакын кардарыңыздарды 6000, 10000ге көбөйтүш үчүн пайызды азайтышыбыз керек. Сиздер 1%, 1,5%га чейин түшүрсөңүздөр, канчалык биздин жарандарыбызга жеңилдик болот. Еще сиздердин дагы капиталыңыз 10 секунд кошуп берели. Дастан Далабаевич, ошого комитеттин дагы кийинки комитетке дагы сунуш берсек биз жазуу түрүндө пайызды азайтуу боюнчачы эң көйгөйлүү маселелердин бирөөсү. Сиз кат жүзүндө берсеңиз биз карап чыгайлы, ошону. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичке берилет. Ассаламу алейкум. Азыр сүйлөп атып айттыңызда, урматтуу бийликтин өкүлү, каржылаганда же жардам бергенде приоритеттүү багыттарга, каржылагандарга момунча
пайыз менен беребиз, приоритеттүү эместерге мынча пайыз менен депчи. Приоритеттүү менен приоритеттүү эмес багыттардын айырмасы эмнеде, кайсыл багыттар? Кепилдик фондунун алдында приоритеттүү секторлор деп кийинки секторлор тандалганда бул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, өндүрүш жана туризм. Буларга 2% болот, жана кепилдиктин суммасына калган секторлорго 2,5%. Түшүндүм. Бул жакта гарантиялык фонддун максаттары бизнести өнүктүрүүгө, өндүрүштү кеңейтүүгө, негиз караштарды сатып алууга жана модернизациялоого, жаңы технологияларды ишке киргизүүгө, инновациялык ишке жана гарантияларды, кепилдиктерди берүү жолу менен жаңы ишканаларды ачууга багытталган банк кредиттерине чакан жана орто ишкердин субъектилеринин жеткиликтүүлүгүн жогорулатуш болуп саналат деп жазылып турат. Бул жерде ипотека жөнүндө таптакыр сөз жок. ГИК менен өз ара карым катнаш, ипотека маселесин чечүүдө ордуңар кандай? Кандайча азыр ушул маселе көтөрүлүп атат? Биринчи апрелден 30 апрелге чейин общественный слушанияга коюлган болчу бул мыйзамдын долбоору. Ошондо мамлекеттик ипотека компаниясынан ушундай сунуш кирген, биздин өкмөт тараптан болуп аткан ипотека программалардын клиенттерине дагы биринчи кошумча жана собственный взнос 10%, жана 4%-терге же болбосо 8%-терге, 20%-терге силер дагы өзүңөрдүн кепилдигиңерди белгилечи деп сунуш болгон. Биз ойлоп көрсөк, бул социалдык программа деп биз тараптан, кепилдик фонд тараптан каршылык жок. Биз ойлоп атабыз, эгерде бул мыйзам өтсө, биз ошо ипотечный компаниянын клиенттерин да колдоого мүмкүнчүлүгүбүз болот. Андай кепилдикти кимге бересиңер? Мугалимдергеби, врачтаргабы, же бизнесмендерге, байларга, бийлергеби? Бул болсо мыйзамдын долбоорунда жазылып жүрөт, мамлекеттик ипотеканын программанын клиенттерине депчи. Бул только социальный сектор, мугалимдер, же болбосо здравоохранениянын сотрудниктери, же болбосо культура, ошолор. Кийинки суроо, азыр айтып кеттиңиз да, исламдык принциптердин негизинде деп. Ушуну ачыктап койсоңуз, бизде билесиз, исламдык принцип десе эле түшүнүп-түшүнбөй светтик өлкөбүз, анан исламдаштырып атат, Афганистан кылып атат деген тормоз пикирлер кетет. Ошону жатык жөнөкөй тил менен түшүндүрүп коюңузчу. Бизде Кыргызстанда бир нече банк бар, азыр исламдык насыяны берген. Бул Эко Исламик банк, Бакай банктын ислам финансылык борбору бар. АКБ банк Кыргызстан жана азыр Айыл банк ачып атат, РСК экөө ачып атышат да. Анан биз дагы изилдеп көрсөк, аякта клиенттер дагы бар экен. Өздөрү исламга ишенгендер, кээ бирлери традиционный банковский системанын кредиттерин колдонбойт экен. Ошол себептен биз муну изилдеп көрүп, жана Бакай банктын шариаттык кеңеши бар. Шариаттын кеңеши бул өзү Башкортостандын өкүлү да, Ринат фамилиясын унутуп калдым. Ошо менен да акылдашып көрсөк, алар айтты, бүт силердин иштеп атканыңар ислам принципке туура келип атат. Биз болсо 18 өзүбүздүн ички нормативдик документти өзгөрттүк. Кредитование деген сөздү финансирование дегенге алмаштырдык. Анан кийин жана 2,5% боюнча, бул жерде пайыз деген сөз болбош керек да, ислам банкинг боюнчачы. Алар айтты, силер бир жолу алып аткандан кийин бизде официалдык чечим бар. Ошо Бакай банктын шариаттык кеңешинин каты бар. Бул 2,5% бойдон калтыра берсеңер эчтеке болбойт. Бул ислам банкингке туура келет депчи. Ошол себептен биз киргиздик. Жанагы шариаттык кеңештин төрагасы айтканына караганда, бул СНГ өлкөлөрүндө биринчи жолу деп атат. Биз биринчибиз же экинчибиз деп айтканыбыз жок. Бирок азыр банктар менен иштешип, жана мен айтып кеткендей, 2 бизнесменге бизнес план жазып бердик. Азыр банктар аларды карап чыкса, биз кепилдик бергенге даярбыз. Бул жаңылык мен үчүн жакшы жаңылык, анткени кредит берип коюп, өлсөң да төлөйсүң, тирилсең да төлөйсүң, банкрот болсоң да төлөйсүң дегенден кайтып, инвестор болуш керек. Эгер жыгылса кошо жыгылабыз, көтөрүлсө кошо көтөрүлөбүз деген шерик болмой сайын бул маселе чечилбейт да. Мен ошону туура түшүндүмбү? Туура. Абдан жакшы. ГИКтин өкүлү канча каржыланып атат ушул маселени чечкенге жылына? Бюджетиңиздер канча? 16 жылдан баштап
бардығы бүгінгі күнге чейин 7 миллиард 130 миллион сом. Канча квартира алып бердиңиздер ушул акчага? Ал акчага биз азыр 16 жылдан баштап 6795 жаранга 9 миллиард 699 миллион сомго насыя берилди азыркы убакта. Анын ичинде бюджеттен каралган каражаттар дагы немец германдык өнүктүрүү банкынын каражаттарынын эсебинен. Эски ускал үйлөрдү алып берип атасыздар, 9,5 миллиардка болгон 2000ге жетпеген адам үйлүү болуптур. Эгерде социалдык курулуш кылганыңыздарда жок дегенде бир 5000 адамды үйлүү кылат элеңиздер да. Ушуну курулуш багытына бурса болбойбу? Биз ал пландарыбыз бар. Мурунку биринчи программада ошонун негизинде 2 үй салынган Нарын шаарында, анан Тунгуч микрорайонунда Бишкекте. Жаңы программабызда да былтыркы жылдан баштап иштей баштады. Менин үйүм 2021-2026. Ал программада камтылган. Биз азыр курулуш каржылоо маселеси боюнча азыр активдүү иштеп жатабыз. Биздин Гострой менен чогуу иш алып барып атабыз. Жакында баштайбыз. Анткени мага кооперативдер келип атат, эгерде ГИКтин акчасын бизге бергениңерде Нурзаман Гүлзаман кылат элек, канча адамды үйлүү кылат элек деп. Буга кошуласызбы? Биз ал иштер боюнча азыр активдүү иштеп иш жүргүзүп атабыз. Кепилдик фонду чарбалык эсептеби? Аба келип барса сизге. Ооба. Же мамлекеттен каржыланабы? Өзүңөр багасыңар да? Ооба, биз өзүбүздүн кирешебиз жетишет, биздин өзүбүздүн тиги бүт расходторду алып барганга жетет. Эми жакшы деп бериңиздер. Баягы биз финансирование кылабыз, бирок кредитование кылбайбыз деген оюңуз мага абдан жакты. Биз деле колдоп берели. Калган суроолорду дагы жаз түрүндө берербиз. Рахмат. 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 Кийинки сөз Алимбеков Нурбек Кариевичке берилет. Рахмат төрага. Малик Бартабасович, айтсаңыз, мынау азыркы өзгөрүүлөр бир 50-60%га чейин өзгөрүптүр да. Мурунку иштеп аткан мыйзамга караганда. Ушуга сиздер макулсуздарбы? Ооба. Чогуу иштеп атасыздар да азыр биздин депутаттар менен, а? Ооба. Макулсуздар. Ооба. Ошого сурап коеюн дедим. Уставной фондуңуздар канча бүгүнкү күндө? 6 миллиард 632 миллион сом. 6 миллиард. Ошондон сиздер максимально 10%ке чейин бере аласыздар, а? Кепилдик. Ооба. Максимально. Мага кайрылып атышат, мына энергетика боюнчачы оборудованиялар өтө кымбат болгондугуна байланыштуу залогду көп сурап атышат депчи, баягы мини-гэстер турган адамдарчы. Ошого максимально канчага чейин кепилдик бере аласыздар? Эми бүгүнкү күндө бизде тиги аябай сиз айткандай чоң компаниялар бизге кайрылган жок болчу. Эң чоң суммадагы кепилдик биз бергенибиз 59 миллион сом, 60 миллионго жетпеген сумма болду. Биз ар дайым караганга даярбыз, бирок мына келгендер ушундай болду да. Ошондо 10% болсо 60 миллионго чейин бере берет экенсиздер да бүгүнкү күнгө байланыш. Бүгүнкү күндүн уставной фондуңузга. Жакшы, пайызындагы, мисалы айыл чарбага 2%дан беребиз деп атасыз. Энергетиканы деле ошо кошсоңуздар, эмне дегенде биздин эң приоритеттүү тармагыбыз энергетика. Президент дагы кече көрдүңүздөр, чоң курулуштун баштап берди. Энергетика, гидроэнергетиканы өзүбүз пайдаланбасак болбойт да. Бизде жана экинчи тармак, үчүнчү тармак өндүрүш да. Энергетика өндүрүшкө кирет, себеби ал эме электроэнергияны чыгарат да. 2%. Ошон үчүн 2% кыле кирет. Анда жакшы экен. Айыл чарба менен бирге башкалар 2,5% дегениңизден? Жок, промышленностька кирет, өндүрүшкөчү. Бүгүнкү күндө акчаңыздар жетиштүүбү? Жетиштүү. Же бюджеттен дагы толуктоо керекпи? Азырынча жетип атат. Ушул энергетика боюнча мен сизге кайрылам. Кээ бир компаниялар ушул кепилдик сурап атышат. Ошолор боюнча жардам берип койсоңуздар. Болуптур, ишиңиздерге. Албетте жардам беребиз, конечно. Бул өтө колдой турган финансылык уюм. Урматтуу депутаттар, колдоп берели. Рахмат. 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 Урматтуу депутаттар. Бүгүн биздин жыйыныбызга Корея Республикасынын парламентинин экология жана социалдык эмгек комитетинин төрагасы
Пак де Чул мырза баштаган депутаттар келип ушул жерде катышып отурат. Жалпыбыздын атыбыздан Кыргызстанга кош келиңиздер деп айтмакчымын. Урматтуу конокторубузга Кыргызстанга да бир жолу кош келипсиздер. Корея Республикасы менен Кыргызстандын алмашаттырган тажрыйбасы, жасай турган жумушу көп, бардык тармактарда. Ошондуктан дайыма бир тууганыбыз арттыра берсин. Силерге бекемден соолук, узак өмүр, чоң ийгиликтерди жалпыбыздан каалап кетебиз. Дагы бир жолу Кыргызстанга кош келипсиздер. Урматтуу коллегалар, кийинки сөз Самик Кожо Мирланга берилет. Урматтуу Малик Айдар Бартабасович, ушул кепилдик фонду биздин коңшу өлкөлөрдө да барбы? Биздикинде финансылык система болгондой жок. Казакстанда жана Даму деген компания бар, ошонун алдында берилет. Өзбекстанда болсо ал жерде фонд развития предпринимательства бар, ошонун алдында жана компенсация, биз жана субсидия деп атпайбызбы, ошону менен беришет. Тажикстанда болсо жок, биз болсо Кыргызстандын кепилдик фонд моделин Тажикстанга киргизгенбиз. Ал жерде уюшулган, алар биздин Кыргызстандын модели боюнча 1200 кепилдик берилген, иштеп атат. Тажикстан боюнча маалымат жок. Ушундай ситуация. Туура, мен да ушул маалыматты окуп калган жайым бар эле. Ошол биздинден үлгү алып аткан коңшу өлкөлөр дагы бар. Бул аябай сүйүнөрлүк маселе. Андан сырткары, мынакей социалдык катмарларга ушул кепилдик фондунун колдоо көрсөтүп аткандыгы бул аябай жакшы нерсе. Себеби ошол мугалимдерге, врачтарга, жаңы ордунан туруп козголуп аткан, түптөлүп аткан ишкерлерге өтө чоң бир жөлөк болосуздар да. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Ийгилик, урматтуу депутаттар, ушул мыйзамды чындап эле колдоого аларлык мыйзам. Мунун артында көп нерсе бар. Рахмат. 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 Кийинки сөз Жумабеков Дастанбек Картисбековичке берилет. Дастан Далабаевич, бул жерде эң өзгөртүү азыр болуп туруда субъектов предпринимательства деген сөздөр, клиентов деген сөздөргө алмашып атат да, туурабы? Алмашылган жок, кошулуп атат. Кошулуп атабы? Кошулуп атат, ооба. Ишкерлер дагы, анан ипотеканы алгандар дагы. Ипотека азыр кошулуп атат да, ушул. Кошулуп атат, ооба. Анда мен бул фонддун өкүлчүлүгүнө суроо эле. Ипотека ачылса, сиздердин каражаттарыңыздар могу ишкерликке токтоп калбайбы? Жок, токтоп калбайт. Жетеби? Жетет. Анткени ипотека алабыз дегендер аябай көп болот да, жана 2%, 2,5% менен сиздерге кайрылуулар өтө көп болот да. Бүгүнкү күндө ипотека 6% болуп атса, мамлекеттик деңгээлде минимальный. Сиздердики 2,5% болот. Ошондо Дастанбек Артисбекович, бул жерде мындай да, биз болсо баягы кредит бербейбиз, биз болсо жана биринчи взнос, жанагы 4%-тык насыяга 10%-тик эле биринчи кошумчага кепилдик беребиз. 8%-тык өкмөттүн программасы ага 20%-тан беребиз. Ошон үчүн биздин акчабыз, каражатыбыз жетет. каражат жетиштүү болот. татыштык болбойт. Жок, болбойт. Мен эгерде ошондой болсо да кошумча мамлекеттен каражат сурасаңыздар деп ойлойм да, анткени жана госипотекага берип атпайбы? Балким сиздердики пайызы аз болсо, ошо сиздер жака көңүл буруса деген ниеттемин да, анткени. Рахмат, биз бул тармак боюнча да иштеп атабыз. Иштесеңиздер, анткени жыйынтыгы жакшы экен. Капиталды көбөйтүш керек. 6 миллиардты айтып атпайм, дагы көбөйтүп ишкерликке, ушу ипотека тармагына бир чоңураак жардам берсеңиздер, элге де, бизге де жакшы болот деген ниетти айткым келет. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Атазов Шайлыбек Карыбековичте. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Фонддун жетекчиси айтсаңыз, биз бул мыйзамды колдойбуз. Жакшы, элге пайда. Дагы көбөйтүшүбүз керек, миллиардтарды кошуп, мамлекет тараптан колдош керек. Сиздер ипотека бергенде мугалимдерге, спорттун ардагерлерине же врачтарга дагы жардам бере аласыздарбы? Ооба. Банктын чечими менен бизге документтер келет, анан биз жана общий эле схема менен карап туруп кепилдикти бергенге даярбыз. Айтсаңыз, ушул күнгө чейин акыркы 1 жылда канча мугалимге, канча врачка жардам бере алдыңыздар? Урматтуу Шайлыбек Карыбекович, биз
бүгүнкү күнгө чейин ишкерлерге гана берип атабыз кепилдикти. Эгерде бул мыйзам өзгөрүп, азыркы редакциясында кирсе, анда биз ипотека алып аткан биздин жарандарга кепилдик бергенге мүмкүнчүлүк болот. Азырынча бизде ишкерлерге эле бере алабыз да. Канча ишкерге жардам бердиңиз? Ал ишкерлер эмне иштерди кылып мамлекетибизге жардам беришти? Бүгүнкү күндө биз болсо 3000 ишкерлерге жардам бердик. Алар болсо көбү жаңы ишкана ачышты. Бизде бир район бир ишкана деген өзүбүздүн программабыз бар. Ал болсо ар бир региондо биз ишкерлерге же болбосо жаңы иш ачканга жардам беребиз, же болбосо жаңы иштеп аткан ишканага жаңы тармак ачканга жардам бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүнкү күндө 70тен ашык ошондой ишкерлерге жардам бердик. Андан тышкары биз мына коронавирустун убагында бизде маска жетишпей атканда бир маска чыгарып аткан компанияга кепилдик бергенбиз, жана 59 миллион деген сөз болуп кетпедиби? Ошол алар болсо импортты асайтышып, өзүбүз чыгарып, Кыргызстан жаранына жардам берди. Алар уже төгүп коюшту, бүт алган кепилдигин төктү. Анда маселе жок. Бүгүнкү күндө биз берген ишкерлерге кепилдиктин негизинде жаңы 4000ге жакын жаңы иш орун ачылган, жана биздин сактап калынган иштер, эгерде кредит албай калса, анда мүмкүн жабылат деген орундар бир 16000 иш орunu сакталып калганда. Андан тышкары биздин мал чарбага азыр мына жер маселеси кыйын болуп атат. 2 жыл мурун жаңы программа ачканбыз. Бул интенсивдүү мал чарба депчи, кичинекей эле территорияга 5 соткага бир 400-500 койду кармап, тиги 80 күндүн ичинде семиртип анан сатканга мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Жана башка көп проекттер бар. Бул жаңы мясокомбинат түзгөнгө, же болбосо тоок чыгарганга, же болбосо таш баш чыгарганга. Рахмат. Аламидин бирде кичи гэстердин мындай тетиктерин чыгарган бир 60 адам менен орун менен иш камсыз кыла турган кичи ишкана бар экен. Ошого колдоо көрсөтсөңүздөр болобу? Биз алар менен жолугуп сүйлөшүп көрөлү. Мен ар дайым эгерде ишкер кааласа жолугуп, же биздин специалисттер жолугуп, керек болсо объектисине барып сүйлөшүп жардам бергенге аракет кылам. Чоң бир 2 гектар жерде турат экен, баягы эски заводдун эле ичине кирип алышыптыр. Мамлекет тараптан колдоо аз болуп атат да. Ошондой ишкерлер мага кайрылып атат. Бир нече сиздерге жөнөтөйүн анда. Ооба, жөнөтүп койсоңуз биз өзүбүз сүйлөшөбүз, алар менен жардам беребиз обязательно. Рахмат. 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 Кийинки сөз Малиев Арсланбек Касымакуловичке берилет. Рахмат. Bir-iki soru var öyle. Kepildik bергенде күрөөнү талап кыласызарбы же кылбайсызарбы? Жок, талап кылбайбыз. Минималдык, максималдык сумма, кепилдиктин суммасы. Минималдык сумма, биз минималдык сумманы деле карабайбыз. Биз минималдык сумма насыя 300 000 сомдон жогору болсо, анан ошонун ичинде 100 000 болобу, 150 000 сом болуп калабы, анда ошондо нижний границасы ушундайда. Максималдуу жана айтып кеткендей 10% биздин капиталдан. Анан дагы бир суроо. Ошол жылдары канча, мисалы, силер кепилдик бергендер канча кредитти төлөй албай калды, ошо кепилдикти төлөй албай калды. Ошо силер канча зыян тарттыңар деген сөз. Биз болсо ошо 5,5 жылдын ичинде 24 клиентке, 25 клиентке 24 миллион сом биздин өнөктөш банктарга төлөп бергенбиз. Биздин ишкерлер бүгүнкү күндө биздин сотрудниктер, кепилдик фонд сотрудниктери 2 миллион сомду кайтарды. Кайтарган маселеси дагы эле уланып атат. Кайтарымдуулугу 99%, 99,8%. Менин суммасы акчанын көлөмү 100% өкмөттүкү? 92% улуттук банктыкы, 8% өкмөттүкү. Рахмат, ийгилик. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, шуну менен мыйзамдарга жазылган суроолор аяктады.
Бул мыйзам долбоор боюнча комитеттин чечимин угузуу үчүн сөз Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул концепция биринчи окууда карап атабыз. Комитет колдоду. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Ал эми экинчи окууга кат жүзүндө сунуштарды берсеңиздер биз карап чыгайлы аны. Рахмат. Рахмат. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жиберилет.